Sizden yardım sırayım. Ben şu kimede iş nerede getirdiğiniz жалгыз апам ушундай катуу оору менен ооруп калды. Ошол жардам сурайм акча жагынан. Assalamu alaikum туугандар. Бул азыр Баткен шаарындагы Саймайлада турабыз. Эжебиз аты ким эле фамилиясы? Эженин аты фамилиясы эмне? Жапарова Ишмама эжебиз 61 жашта экен. Саймайлада жашайт Баткен шаарында. Туугандар, бул эжебиз азыркы тапта ушул учурда рак менен ооруп атыптыр. Врачтар Бишкекке баргыла деген совет бериптир. Бул эженин жалгыз эле кызы бар экен. Өзү жатат экен төшөктө. Эми биздин максат бизге кайрылды эле, бул карындашыбыз жардам бериңиздер, элге менин үнүмдү жеткирип бериңиздер деген максатта кайрылды эле. Биздин ушул карындашыбыздын добушун сиздерге жеткирели деген максатта эжебиз рак менен ооруп атыптыр азыркы тапта. Анан акча жагынан действительно кыйналып атыптыр. Өзүңүздөр жалгыз апанын кызы экен, өзү келип карап атыптыр. Анан башка каралай турган адамдары дагы жок экен. Эми колунан келген жардамды берели. Аман эсен ошол Бишкекке барып, онкологическке барып дарыланып келсин, эжебиз дагы кыйналып турат экен. Анан үстүңүзгө суу келип атат, өзүңүздөр байкап турасыздар. Кечээ бир инсаныбыз, кайдыгер карабаган инсаныбыз жыгач берди эле. Келип, үйлөрдө кол эмес экен, колдорун бүтүрүп берели деп. Ушул жыгачты берди эле да кечээ бирөө алып берген. Жардам катары. Буга ушта салыш керек. Үйүн жылуулап бериш керек. Эже кышта сууукта кыйналат деген максатта. Колубуздан келет ушул эжеге жакшы жардам берип койгон, кичине жашоосун кичине өйдөлөп, көтөрмөлөп койгонго бизде колубуздан келет. Эми сиздерден жардам сурайбыз ниетте. Эжени кирип тартып чыкты. Төлөгөн. Ахвал бул. Эми кыз бала өзүңүздөр билип турасыздар, жашоосун көрүп турасыздар өзүңүздөр. Үйү пол деле эмес экен, пол кылып беришиз керек. Жок дегенде кыш келе атат. 1 тонна көмүр түшүрүп берсек, эжебиз да канча жылуу, жумшак кышын чыгарып алат деген ниеттебиз. Фотого киргизебиз буюрса. Жалпы Баткен элинен жардам сурайбыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды бериңиздер. Кайдыгер карап турбайлы, бардыгыбыздын колубуздан келет. Садака бул биздин байлыгыбызды азайтып бербейт, берекесин алып келет. Мондай коляскага алып чыгат экен. Туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн астына телефонго ушул карындашыбыздын номерин жазып коебуз. Жардам бериңиздер. Алла разы болсун. Төлөгөн бир оз сүйлөп кой. Бардыгыңыздарды ушул жардамга чакырабыз. Ушул эжекебизге жардам бериңиздер, урматтуу Баткен шаарынын тургундары. Баткен шаарынын ушул Саймайла деп коебуз. Саймайлага карайт экен, үйүңөр. Алентир мына Баткен рейсинин жанында. Оңой эле тапсаңыздар болот. Жалгыз эле ушул үй көрүнүп турат, келсеңиздер, жардам берсеңиздер аябай жакшы болот. Барыңыздарга Аллах разы болсун, көңүл бурганыңыздарга. Келиңиздер ушул эжеге бардыгыбыз дуа кылайлы. Рахмат. Амин, амин. Алла разы болсун.